Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы жаңылыктар түрмөгү менен мен Тимур Владислав тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Кыргызстанда ГТР бийлиги эле курултай өткөрчү эле. Атамбаевка курултайдын эмне кереги бар? Максим Бакиевдин мүлктөрүн иликтөөчү депутаттык комиссия түзүлгөндөн бери улам бир жаңы мүлктөр ачыкка чыгууда. Ага кошумча эми Ала Тоо мейманканасы тизмеге кошулду. Чет өлкөлөрдөн дыйкандарды колдогон кредиттер келди. Дыйкандар эми жыргайт деген жалындуу убадалар кайда? Алардын жыргалын кимдер көрүүдө? Айыл чарба жаатындагы өксүктөрдү жойгон Өнүгүү Прогресс партиясы кезектеги 59-чу МТСти Баткен облусунда ачты. Бишкекте Жал Кичи районундагы көп кабаттуу үйдүн үстүнөн боюн таштоого аракет жасаган аялды милиция алып кеткендигин Күбө Спутник Кыргызстан агенттигине кабарлады. Буга чейин окуя болгон жерге Бишкек шаардык милициясынын кызматкерлери жөнөп кеткени маалымдалган. Боюн таштоого аракет жасап жаткан аялдын жанына эркек киши келип кечирим сурап жатты. Акыры аял анын тилин алды окшойт, жерге түшүп, милиция кызматкерлери аны алып кетти деди Күбө. Ал эми курулуп жаткан үйдүн юристи боюн таштоого аракет кылган жаран 18 жаштагы келин экенин билдирди. Ал өзүн үйдө үлүшү бар адам катары тааныштырып, чатырга чыгып кеткенин белгиледи. Ал жолдошун өзү чакыртыптыр. Күйөөсү жубайынын тилин таап, чатырдан алып түштү деди юрист. Ош шаарында 3 күндө 3 кыз өз жанын кыйганга аракет кылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта айтылат. Үчөө тең 20 жаштагы кыздар. Алар дары-дармек жана уксус ичип, натыйжада оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилген. Ош милициясы шаарда өз өмүрүнө кол салган жаш кыздар, өспүрүмдөрдүн саны өсүп бара жатканын белгилөөдө. Жыл башынан бери Ош шаарында 5 адам өз өмүрүн кыйган. Ал эми 41 адам өз өмүрүн дары-дармек же уу заттарды ичип кыюуга аракет жасашкан. Былтыр жаңы окуу жылынын башында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 7 ай ичинде Кыргызстанда 64 адам өз жанын кыйганын, алардын 95% мектеп окуучулары экенин айткан. Башка кабарлардан, чет өлкөлөрдөн дыйкандарды колдоо үчүн аз пайыздуу миллиондогон кредиттер келип жатат. Дыйкандар эми жыргайт деген маалыматтар 1000 рет айтылганы менен иш жүзүндө баары башкача болот. Тескерисинче 100 миңдеп насыя алуучулар биринчиден тиешелүү документтерди толтуруу менен азап тартышса, экинчиден үстөк пайызын төлөй албай кыйналышат. Анткени миңдеген маңдай тери менен акча тапкан дыйкандардын эсебинен банктар гана миллиондоп пайда көрүүдө. Дал ушул максатта жазылган мыйзам долбоору бүгүн парламенттин жыйынында депутаттардын кызуу талкуусун жаратты. Жаз айларында эле дыйкандарга насыя берүү маселеси мамлекеттик деңгээлде көйгөй жаратып келет. Кредиттердин үстөк пайызы жогору, бирок ага карабай банктар бардык насыя алуучуларга кредит берип жеткире албайт. Агрокредиттер жетпеген боюнча бул быйылгы эле көрүнчү эмес. Мына Айыл банк менен Рсбк банк айтып койсо, мисалы Кара-Бура району, Талас району, Талас областында былтыр очередте канча киши турган, канча киши салды. Быйыл канча киши очередте турат, канча салат. Былтыркы боюнча общий сумма боюнча айтып койсом, былтыр деген 4800 киши алган, бирок кайрылганы 13000 киши кайрылган. Быйыл болсо деген уже 16000 киши кайрылып атат. Приблизительно где-то 3000 кишинин терегинде ала алат. Республика Ата журт фракциясынын депутаттары дыйкандарга берилүүчү насыяларды 7%га түшүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Бул биздин дыйкандар үчүн керектүү мыйзам. 7% 7%. Бир тыйын акча көбөйбөйт. Дыйкандардын саны азайышы мүмкүн, бирок биздин элге жеңилдик да. Бирок айрым депутаттар мындай мыйзамдарга каршы. Себеби дыйкандарга колдоо үчүн чет өлкөдөн келген гранттар, аз пайыздагы насыялардын пайдасын ортомчу банктар көрүп келүүдө. 1 миллиард коммерциялык банкка кетип атат, ошо банктарды колдоо иретинде кетип атат. 1 миллиард сомго 1000 трактор келет экен. Ошо 1000 тракторду алып, элге жөн подарка кылып, белек кылып берип койгонго барабар болуп атпайбы? Ошо пайдасы тийбей эле дыйканга. Андан көрө мен жана айттым, мен сунушумду бердим. Орус-кыргыз фондтан 20 миллиард акчаны берели ушул жака. 20 миллиард сомду. Ошондо бардык дыйкандарга алат ошол. Жалаңга айткан 350 миң дыйканга жетет ошондо. 5% менен, 4% менен берсек болот. Дыйкандарды колдош керек. Бирок мындай мыйзам менен эмес. Мына азыркы айтып аткан миллиард сомго жакын сумманы ошондой элге бербейлиби? Жамалдинов айткандай, банктарды байытпастан. Сиз ушуну айтпастан отурасыздар бу жерде. Бир пикир барбы?
ким банкка жетекчи болдым десе мен дейсиңер, а бул жерде азыр өкмөттү дагы неудобный положение койсуңар. Эртеге президент кайтарса, парламент дагы неудобный положение келет. Бир пикирди айтып, элди туура жака үндөш керек да. Мына кебир кредиттер келип атат. Мына мисалы үчүн польский 2 жылдан бери польский кредитти күттүк. Эми соглашениега биз кечегинде комитеттен да карап бердик. 0,75% болуп келип атат. Анан буну берсе болобу 5%тен болот. Дыйкандарга 7%дан насыя берүү демилгеси республика ата журтчулардын шайлоодон мурда берген убадасы эле. Эгерде 7%дык насыялар Бабановго тиешелүү банктардан берилип калса, таң калуунун кереги жок. Анткени эл өкүлдөрү белгилегендей, чет өлкөдөн келген аз пайыздуу кредиттерге үстөк пайыз кошуп, жеке менчик банктар миллиондогон пайдаларды көрүп жаткандыгы талашсыз. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Айыл чарба тармагы талкаланып, дыйкандар жазда кетирген кирешелерин түшүм алууда актай албай ора тартышууда. Бул үчүн дыйкандар керектүү техника, сапаттуу үйрөн менен камсыз болуп, андан тышкары өндүргөн продукциясын кымбат сатышы керек. Айыл чарба жаатындагы өксүктөрдү жоюуну максаттаган Өнүгүү прогресс саясий партиясы кезектеги 59-чу МТСти Баткен облусунда ачты. Дыйкандар эми эскилиги жеткен техникалар менен эмес, жаңы тракторлор менен жер айдап, жазгы тала жумуштарын тездетишет. Өнүгүү прогресс саясий партиясы айткан убадасын аткаруу менен дыйкандардын жумушун жеңилдетүүдө. Буга чейин аталган партия 61 МТС ачууну убадалаган болсо, кезектеги 59-чу МТС Баткен облусунун Исфана шаарындагы Самат айылында ачылды. Биздин партия идея көтөрдү. Биздин партия ушу идеяны аягына чейин чыгарып келет. Бирок 60 МТС бул Кыргызстан үчүн аз экен. Биз ушуну жазып атканда 500-600 деп айтсак болот эле, бирок ушундай биз чочуладык. Эгерде көп айтып койсок, аткара албай калсак, анда эл бизди калпычы деп айтат деп ушундай коркконбуз. Бирок биз азыр өзүбүзгө план койдук. 60 эмес, 120 МТС ачабыз деп план койдук. Самат айылында 1700гө чукул эл жашайт. Айылдыктарды түйшөлдүп келген маселе дал ушул дыйкан чарбасына керектүү техникалардын жоктугу эле. А бүгүн болсо элет элеңсеген жаңы техникалык шаймандардын келүүсү тургундардын жашоосун алда канча жеңилдетип, дыйканчылыкты өркүндөтүүгө шарт түзүлүп калды дешет. Bizde buga чейин бул Самат айылында техника болгон эмес. Бүт барлыгы бирден экиден болгон, бирок эски болгон. Азыр буюрса бизге жакын техникалар келди. Бизге айылга ушул Самат айылга эң жакшы жардам, жеңилдик болуп калды. Союз мезгили ыдырагандан бери Кыргызстанда айыл чарба жааты бир топ төмөндөп, айыл чарбасы көңүл сыртында калган тармак катары белгилүү. Мындан улам Өнүгүү прогресс саясий партиясынын башкы планы айыл чарбачылыгын өркүндөтүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетип, дыйкан жазда кетирген чыгашасын күздө түшүм жыйноодо актагыдай болушу шарт. Союз таркагандан кийин айыл чарба продукциясы ички дүң продукциянын 32%-ын түзүп келген. Мындайча айтканда 3/1 бөлүгүнүн мамлекеттин өндүрүшүн түзүп келген. Бүгүнкү күнү ал пайыз 12-ге түштү. Миллиарддаган жоготуулар, миллиондогон айыл чарба продукциялар жоготуу болду. Айыл чарба тармагынын өспөй жаткандыгынын себеби бул албетте техникалардын жетишсиздигинен улам айдоо аянттары бош калгандыгы. Эгерде керектүү техникалар менен дыйкандарды камсыз кылып турса, анда буга окшогон көйгөйлөр жаралмак эмес. Эми Өнүгүү прогресс саясий партиясы 60 МТСти жакынкы күндөрү Сузак районундагы Барпы айылында ачаарын билдирди. Ал эми 61 МТС болсо Аламүдүн районунда болоорун белгиледи. Бул менен гана токтоп калбастан аталган партия 120 МТС ачып берерин калкка убадалады. Дөөлөтбек Кочкорбаев, Алымбек Арафшанбек уулу, Сентябрь. Ветеринардык палата жеке менчик ветеринар кызматкерлерин көзөмөлдүк алыш керек. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште талкууланды. Демилгечилер ветеринария тууралуу мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизип жатышат. Ага ылайык аталган палата ветеринарларды каттап, алардын билимин жогорулатып, көзөмөлдүк кылып турат. Бирок айрым депутаттар бул кошумча түйшүк жана коррупциялык тобокелчиликти жарата турганын айтып чыгышты. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын материалы.
Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда ветеринария тармагы боюнча мамлекеттин айрым укуктарын жеке менчик ветеринарларга өткөрүп берүү маселеси талкууланып жатат. Өлкө боюнча учурда 1000 ашык ветеринарлар бар экен, ал эми жеке менчик кызматкерлердин саны 2000ден ашат. Бирок бул өлкө боюнча дагы жетишсиз болуп жатат. Жыл сайын өлкөдө малдын ылаңы күчөп, бирок аларды өз убагында эмдөө иштери толук кандуу жүргүзүлбөй келет. Анткени ветеринарлардын өлкө боюнча саны жетишсиз. Ошондуктан ветеринардык палата аталган кызматкерлерди каттап, аларды окутуп, үстүнөн көзөмөлдүк алса жакшы болот эле дейт демилгечилердин бири Мирлан Бакиров. Мыйзамда так жазылып атат. Кээ бир ыйгарым укуктарын келишимдин негизинде жеке ветеринарга берет деп. Анын бардыгын берип коет деп эч жерде жазылган жок. Бирок мындай сунуштарга каршы чыккандагы эл өкүлдөрү болушту. Мен ветеринар эмесмин, мен депутатмын. Ветеринарлар малдын ылаңын дарыласа, депутаттар мыйзамдын ылаңын дарылайт. Бул мыйзам язва. Өлкө боюнча ветеринарлар жетишсиз болгондуктан малдарды эмдөө иштерин толугу менен жеке менчик ветеринарлар аткарууда. 2125 ветеринарды кантип бюджетке алабыз? Бұл советский система, бұл илгерки калкоо совхозу. Биз азыр жеке ветеринарияга основа кылып ошолорго статус беришибиз керек. Аталган мамлекеттик инспекция бул мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү колдоп жатса, өкмөт ага каршы чыгып жатыптыр. Андыктан депутаттар өкмөттүн бирдиктүү иштебей жаткандыгын сынга алышты. Өкмөттүн өкүлү урматтуу премьер-министрге билдирип койсоңуздар да мындай ынтымак менен иштесеңер жакшы болмок да, бир дызы чыгылбайчы. Кээ бир эл өкүлдөрү мамлекеттин ветеринария боюнча ыйгарым укуктарын жеке менчиктерге өткөрүп салуу туура эмес деп чыгышты. Бирок мамлекет учурда ар бир айылды ветеринарлар менен камсыз кыла албай жатат дешет депутаттар. Каражат боюнча мамлекет эч качан биздин ветеринардык врачтарды райондун деңгээлинен кийинкисин камсыз кыла алган эмес, кыла албайт дагы. Өкмөт жыл сайын малдарды эмдөө үчүн 120 миллион сом коротсо, кошумча ветеринарларды каржылоого 50 миллион сом керек. Бирок бюджетте мындай каражат жок экен. Ал эми эртең эле 12 августта ЕЭПтин техникалык талаптары күчүнө кирсе, Кыргызстан этин сыртка чыгармак турсун, өлкөнүн ичинде дагы сата албай калуу коркунучу бар дешти эл өкүлдөрү. Изач Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Алмазбек Атамбаев Түркиянын Измир шаарындагы өнөр-жай ишканасындагы акциясынын үлүшүн 45 миллиард лирге сатканы. Аны долларга которгондо 35 миллион доллар болгон деген маалымат тараган. Жарандык активист Эдил Байсалов 45 миллиард лирди ошол учурдагы курс менен долларга которуп, 35 миллион доллар эмес 27.381 доллар болорун жазып чыкты. Себеби ошол учурда түрк лири эң кунсуз акча болуп, 1 доллар 1.643.418 түрк лирине бааланган. 5 апрелде президент башкы прокурорду чакырып, 2003 жылдын 31 январында Измирдеги ишканасынын акциясын 45 миллиард түрк лирасына сатып, аны ошол учурдагы курс менен 35 миллион доллар кылганы жөнүндө айтып берип, тастыктоочу документтерди колуна тапшырган эле. Эми өтө кызык жагдай жаралып жатат. Түрк лирасы кунсуз акча бирдиги катары 2 жолу Гиннес китебине киргизилиптир. Ал жылдардын бири 2001-2004 жылдарды камтыйт. Атамбаев ишканасынын акциясын саткан күнү, тагыраагы 2003 жылдын 31 январында 1 доллардын баасы 1.643.418 түрк лирасын түзгөн. Атамбаевдин 45 миллиард лирасы 27.381 гана долларды түзмөк. 2003 жылы Түркияда 35 миллион доллар киреше алуу үчүн Атамбаев ишканадагы акциясын 57 триллион 519 миллиард 630 миллион түрк лирасына сатуусу керек эле. Түркияда 2005 жылдын ортосунда гана инфляция боюнча жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында жаңы түрк лирасын киргизип, 1 миллиондун алтын нөлүн алып 1 лира кылып бекитишкен. Азырдагы кээ бир түрктөр 1 лираны 1 миллион лира деп, 1000 лираны 1 миллиард лира деп айтышат. 2003 жылдагы доллардын курсу тууралуу маалымат Түркия Республикасынын Борбордук банкынын официалдуу сайтынан алынды. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. Бул материал кеше чыккан. Ошондон бери социалдык тармакта эл дүрбөп чыкты. 35 миллион менен 27 миң доллардын айырмасы чоң. Бүгүн Атамбаевдин пресс катчысы кечирим сурап, президенттин Измирдеги мүлкү боюнча маалыматта ката кетирилди деп айтып чыкты. Бирок, эгерде бул маалымат коомчулукта мындай кеңири талкууланбаса, баш прокурор президенттин 35 миллиону 2010 жылга чейин бар болчу деп, эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бардыгынын байлыктарынын артынан түшмөк.
Президенттин маалыматтык саясат бөлүмү 2002 жылдын 27 декабрында Алмазбек Атамбаев тарабынан ишке ашкан. Ошол убактагы Измир шаарындагы ага тиешелүү үлүштүн сатуусу боюнча кошумча материалдарды жарыя кылат. Анда белгиленгендей, президент Алмазбек Атамбаевдин 2017 жылдын 5 апрелиндеги баш прокурор Индира Жолдубаева менен болгон жолугушуусунда ишкананын ошол кездеги баштапкы капиталы жана базар баасын салыштыруунун жыйынтыгы менен маалымат таратууда бөлүм тараптан одоно ката кеткен. Жыйынтыгында Алмазбек Атамбаев ишкананы саткан 35 миллион доллар тапкан кирешеси менен катары анын 45 миллиард түрк лирдик баштапкы капиталы дагы ката көргөзүлгөн деп тактоо иретинде бүгүн кайра маалымат таратышты президенттин маалыматтык саясат бөлүмү. Бөлүмдүн тараткан маалыматына ылайык Түркия Республикасынын соода сатыкты каттоо бюллетендеринин негизинде таратылган эмес. Бюллетен 2003 жылдын 31 январына карата берилген экен. Ал учурдагы сатылган үлүштүн баштапкы капиталы боюнча 45 миллиард түрк лирасына барабар болгон. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн бүгүнкү берген маалыматына ылайык уставдык капиталы 50 миллиарддык түркия лир болгонун, анын ичинен 90% үлүшү тагыраагы 45 миллиард лир Атамбаевга таандык болгон дейт. Ал эми көз карандысыз аудит жүргүзүп, Аркан Эргин Грант Торнтон компаниясы 2002 жылдын 31 декабрына карата өндүрүштүн бардык активдеринин суммасы 33,7 миллион доллар болгонун айтышканын кабарлайт маалымат бөлүмү. Буга чейинки ыңгайсыздык жана туура эмес маалымат үчүн кечирим сурайбыз деп Кыргыз Республикасынын президентинин маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Максим Бакиевдин мүлктөрүн иликтөөчү депутаттык комиссия түзүлгөндөн бери колдон колго өтүп кеткен улам бир мүлктөр ачыкка чыгууда. Кандайдыр бир себептер менен улутташтырылбай калган мүлктөргө учурда жогорку кеңештин депутаттары, фракция лидерлериээлик кылышат экен. Алардын бири Алатоо мейманканасы. Бир кезде бул жерде Алатоо деген белгилүү мейманкана бар болчу. Курманбек Бакиевдин убагында Максим Бакиевдин жакындары мейманкананы менчиктештирип алышкан. 2010 жылы улутташтырылыш керек эле. Бирок улутташтырылбастан мейманкана колдон колго өтүп отуруп, азыр бузулуп ордуна мындай көп кабаттуу үй салынып жатыптыр. Алатоо мейманканасы 1966 жылы курулган. 1991 жылы Фрунзе исполкомунун чечими менен архитектуралык эстеликтердин катарына киргизилген. Бишкек мэриясынын балансында турган мейманкананы 2009 жылы Максим Бакиевдин жакындары eelik кылган компания 4 миллион 200 миң сомго эле алып койгон экен. Алатоо мейманканасы убагында бул дагы Гольфстримстрой деген Максим Бакиевдин жакындарына катталган компания тиешелүү болгон экен. 2010 жылга чейин далилдеп берсек, бул Гольфстримстрой компаниянын ээси Building Construction деген компания болот. Ал эми Building Construction'ын ээлери кайрылы баягы первостроительная компания болот. Первостроительная компанияда бул Гладышев, Сергей Бондаренколар. Эгер Максим Бакиевдин мүлктөрүн текшерген депутаттык комиссия түзүлбөгөндө жабылуу аяк жабылуу бойдон калмак экен. Депутаттык комиссия бир ишти текшерген сайын экинчиси чубалып чыгып, Алатоо мейманканасын алып алган биринчи курулуш компания жана Building Construction компанияларынын офиси Скрябина көчөсүнүн 45-үйүнө катталган экени аныкталды. Ал эми бул даректеги жер тилкеси Максим Бакиевдин жакындарына тийиштүү болгондуктан камакта турган. Учурда каттоо кызматынын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашов мүлктү камактан мыйзамсыз чыгарган деп айыпталууда. 15 мындай мүлктөр бар деп. Ошол Бакиевдин, Максим Бакиевдин жана башка Курманбек Бакиевдин жакындарына катталган мүлктөр. Булардын баары мамлекетке өтүш керек болчу. Бирок биз азыр ошолордун баарын изилдеп, фактылар менен акыркы комиссиянын отчетунда сөзсүз түрдө бунун баарын коомчулукка жарыялабыз. 2010 жылдагы революциядан кийин Алатоо мейманканасы дагы улутташтырылыш керек болчу. Билинбей калганбы же атайын жашырылганбы? Кандай амал колдонулганын ким билсин? Биринчи курулуш компания жана Building Construction компанияларынын негиздөөчүлөрү 16 жылга сырттан соттолгондон кийин дагы алардын мүлктөрү конфискация болгон эмес. Булар соттун чечими менен күнөөлүү деп табылган. Булардын мүлкү мамлекетке өтүш керек болчу, бирок соттолгондон кийиндек соттолуп калды, бирок эмне себептен 2010 жылы бул Бакиевдин мүлктөрүнө камак коюлбай алганы биз үчүн чоң суроо жаратып атат. Кандайдыр бир күчтүү адамдардын таасири менен кыймылсыз мүлк колдон колго өтүп отуруп, Кушпак Жайчиев деген жаран 5 миллион сомго сатып алган. 2012 жылы Кыргыз Мунай деген ишканага 100 миллион сомго сатып жиберген деп жазат Фергана.ру эл аралык сайты. 18 миллион доллар мамлекет ушул мейманкананы оңдогондо кредит алган экен да. 18 миллион доллар дейт, бирөө 13 миллион доллар дейт. Эми кандай болсо да бул абдан чоң өлчөмдөгү каражат. Ошол акчаны мамлекет моюнда калган. Аны ошол 18 миллион доллар коротулган
имаратты жанагындай бир болгон акчага сатып, андан кийин да 10 жылдан кийин мамлекетке өтө турган жерден да жеңишчен аны бирөөлөр ээ болуп калган. 2010 жылдагы революциядан кийин гектарлаган жерлерди, тарыхый имараттарды, кыймылсыз мүлктөрдү жашырып жаап, кийинчерээк өздөрүнө ыйгарып алган бийлик өкүлдөрүн ким дейбиз? Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. 2013 жылы төрөлгөн Кыргызстандык 40 000 балага жараксыз көйлөктөр берилгендиктен миңдеген ата-энелердин укугу бузулуп, убаракерчилик тартышууда. Ал эми тийиштүү адамдардын шалаакылыгынан ката басылып чыккан документтер мамлекетке 8 миллион сом зыян алып келген. Бирок азырынча жоопкерчиликти моюнга алган же жоопко тартылган бир дагы адам жок. Теманын уландысы кийинки материалда. Айнаш Кайпердиева 2013 жылы төрөлгөн небересине алган документи ката болуп чыгып, анын айынан Россияда жашап иштеген уул келини аэропорттон киргизилбей, Айтор мекенге кайтып келүүгө аргасыз болушкан. Анын саас келгенсип кайрадан күбөлүк алуу үчүн ашыкча чыгым тартып, жумушунан да калган. Өткөн жылы кетип атышып, аэропортко барганда, Кыргызстандын текшерүүсүнөн өтүп, Россияныкына барганда документтен ката чыгып, кайра артка кайрылып келүүгө туура келген. Biz ошол убакта айла жок кайра башынан чуркап бул документти жасатканбыз. Ал документ жасаш үчүн бир топ күн убактыбыз кеткен, балам жумушунан калган, канча каражат коротконбуз. Бул документти жасоодо өкмөттүн жоопкерчиликсиз жасаган мамилеси деп түшүнөбүз. Карапайым элге мындай убаракерчиликтин деле кереги жок болчу. Эгер чет өлкөгө чыгышпаса, ата-энеси баласына берилген туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн ката экенин билбей деле калышмак экен. Анткени күбөлүктө туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун астында нике тууралуу күбөлүк деген микрошрифт басылып калган. Бул күбөлүктөгү майда тамгалар менен жазылган жашыруун сөздөрдү атайын жакында туучу каражаттар менен окуй турган болсок, ал жерде туулгандыгы тууралуу күбөлүк деп жазылгандын ордуна жарандын никеси тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул ката 2013 жылы төрөлгөн 40 000 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө бар. Анын баары жараксыз деп табылып, сыртка чыгууда көйгөй жаратып келет. Мындан улам документти жасоодо шалаакылык мамиле болгондугу айтылып, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек деген маселе көтөрүлгөн. Бул иш боюнча башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевке кылмыш иши козгогондугу белгилүү. Анткени ал ошол кезде вице-премьер-министр болуп туруп, 2013 жылы мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендерден утулуп калган компанияга бланк сатып алуу үчүн уруксат берген. Бирок учурда бул кылмыш иши тууралуу ооз анган жан жок. Прокуратура иш тергөөгө өткөрүлүп берилгендигин, учурда тергөө жүрүп жаткандыгын айтат. Мурдагы вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевке кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 4 бөлүгү менен кылмыш иш козголгон. Тайырбек Сарпашев төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Кылмыш иши боюнча азыркы учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалары тарабынан тергөө иштери жүрүүдө. Күбөлүктөр Учкун акционердик коомунун басмаканасында басылган. Демек, бул иште Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун да кулагы көрүнүүдө. Ал Учкун басмаканасынын мурдагы жетекчиси катары документтердин ката менен басылып чыгышына жооптуу болушу керектиги айтылат. Бирок Момбеков күбөлүктөр жараксыз болуп калгандыгы басмакананын күнөөсү эмес, ал тургай Сарпашевдин да көрсөтмөсү аткарылбаган дейт. Мамлекеттик каттоо кызматы Учкун менен келишим түзгөн эмес. Бул дагы чындык. Мамлекетке бир дагы тыйын ущерб келген эмес. Бул дагы чындык. Эгер башкы прокуратура башка нерсе изилдеш керек болчу, жанагы свидетельствода ката кетип турду атпайбы? Эгемендикти алган күндөн бери Кыргызстандын мамиле жанагы свидетельство о рождении бардыгы ката. Ошондуктан мен актоо үчүн эмес, тактоо үчүн айтып коеюн. Тайырбектин тапшырмасы аткарылган эмес. Мен бул жерден башка бир тапшырманы изин көрүп жатам да, кылмыштын изин көргөн жокмун. Ал боюнча менин аттыма толоткандан кийин мени дагы күбө катары чакырышын талап кылат элем да, рахмат. Ал эми Сарпашевдин өзүнө байланышууга аракет кылдык. Жардамчыларынан ал Сентябрь телеканалына комментарий бербейт деген жооп алдык. Бул ката чыккан 40 000 күбөлүктүн бири. Жана бул Кыргызстанда берилген мамлекеттик маанидеги документтин чет өлкөдө жараксыз болуп чыккан алгачкы көрүнүш эмес. Буга чейин дагы мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан берилген айдоочулук күбөлүктөр жол кыймылы тууралуу Вена конвенциясынын талаптарына жооп бербегендиктен Россияда жараксыз деп табылган. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь.
Соңку учурда аларча мамлекеттик резиденциясында иштеп жаткан президенттин мурдагы айдоочусу Эркин Сопоков Түркиянын Стамбул шаарындагы Кыргызстандын башкы консул кызматына көрсөтүлүп, анын талапкерлигин Жогорку кеңештин тиешелүү комитети жактырды. Сопоковдун тышкы саясат, дипломатия жаатында билими бар же жок экендиги белгисиз, бирок ал соңку учурда резиденциядагы чарба иштери менен алек болуп иштеп жаткан. Алдыңкы күндөрү Сопоковдун бул кызматка турганы туурасында кабардар кылабыз. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн жарандык активист, сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукуловду азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы катары коомчулукка таанылган Эркин Мамбеталиевге 50 000 сом төлөп берүүгө жана социалдык тармактардагы эки билдирүүсүн жокко чыгарууга милдеттендирген чечим чыгарды. Бул тууралуу Адил Турдукулов өзү билдирди. 2008-жылы Жогорку сот Эркин Мамбеталиевди өмүр бою эркинен ажыратууга өкүм кылган. Биз сотто ошол чечимди көрсөтүүнү сурадык. Анткени мен социалдык тармактарга жазган посттарымда ошол нерсеге таянгам. Бирок сот маселени ачык калтырды. Албетте доогер тарап буга каршы деген Адил Турдукулов учурда бүгүнкү сот чечими боюнча апелляциялык арыз жазуу же жазбоону адвокаттар менен кеңешип жатканын кошумчалады. Эркин Мамбеталиев былтыр ноябрда Адил Турдукуловдун Фейсбуктагы билдирүүлөрү аброюма шек келтирди деген негизде сотко кайрылып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Бишкек шаардык соту жарандык активисттердин КТРКнын алдына тынч митинг өткөрүү боюнча арызын кайра Ленин райондук сотуна жиберди. Бул тууралуу бүгүн Кылым шамы укук коргоо уюмунун өкүлү Гүлшайыр Абдирасулова Азаттыкка билдирди. Шаардык сот бул арызды караган жок. Аны кайрадан Ленин райондук сотуна жөнөтүү чечимин чыгарды деп билдирди. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму Кылым шамы укук коргоо кыймылы менен биргеликте Ленин райондук сотунун чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрылган. 17 мартта Бишкектин Ленин райондук соту активисттерге КТРК алдында митинг өткөрүүгө тыюу салган. Алар саясий репрессия жана сөз эркиндигине кысым көрсөтүүлөр токтотулсун деген талап менен 29 мартта коомдук каналдын алдында митингге чыгууну көздөп жатышкан. Ички иштер министрлигинин алдындагы башкы тергөө башкармалыгына Атамекендин юристтери Талайкүл Токтакунова менен Канат Азиз чакырылган. Алгач Талайкүл Токтакунова суракка кирип дээрлик 3 саат тергөөчү менен болуп чыкты. Ал эми Канат Азиз ушул сааттарда да сурак берүүдө. Биздин кабарчылар юрист Талайкүл Токтакунова менен байранышып, тергөөнүн жыйынтыктары менен бөлүшүп кайтты. Суракка кирип чыктык. Азыр күбө катарында чакырылды. Баягы козголгон иш боюнча 2,5 саат суракка болду, 2,5 саат сурак созулду. Эми буларды деле түшүнсө болот, больше бул баягы саясий тапшырма да. Биз деле ойлоп атабыз, ар кимдин булардын жумушу көп, биздин да жумушубуз көп. Кандай кылмыш иштери толтура биздин өлкөдө. Ошолордун чындыгында бир преступниктерди караса деле болмок, ошондой иштерди каралса деле болмок. Жок, эчтеке жок жерден эле, ак жерден эле бир алардын убактысын бөлүп, өзүбүздүн убактыбызды бөлүп бир саясий эле иштер менен аракет кылып атабыз. Бул жаңы эле башталышы, биринчи сурак болуп атат, күбө катары. Эми калган кандай болот белгисиз. Күмөн санап турабыз, анткени булардан көздөрүнүн деле кылмыш аракеттеринен де билинип турат, бул саясий тапшырма болгон. Кыргызстанда ГТР бийликтин курултай өткөрүүсү жаңылык деле болбой калган. Буга чейин Аскар Акаев, Курманбек Бакиевдер ГТРинде курултай өткөрүп, бирок куулуп кеткени бар. Алмазбек Атамбаевдин болсо мөөнөтү 19 ноябрда бүтүп, тактан кетет. Бирок 6 жыл эстебеген курултайды ГТРинде эстеп баштады. Алмазбек Атамбаевга курултай эмне себептен керек болуп жатат? Кийинки сюжетте сөз болот. Кыргызстанда президенттер кетеринде эле курултай өткөрүп калышат. Бийлигин бекемдөө максаты менен курултай өткөрөт дагы эле 15 күндөн кийин кантип славян элдеринде болуп калганын билбей калышат. Буга чейин эки президент менен так ушундай болгон. Өткөн аптада азыркы президент Алмазбек Атамбаев дагы курултай институтун ишке киргизүү керектигин билдирди. Я предлагаю запустить в действие статью 52 Конституции Кыргызской Республики о народных курултаях граждан. О народных курултаях граждан. В Монголии даже сам парламент называется Хурал. И если в этот народный курултай мы включим глав айлык өкмөтү, мэров городов, председателей местных кеңешей, мы получим поистине всенародно избранный народный курултай. Эльдик курултайды көрөбүз. И он мог бы собираться пусть раз в году, 2 раза в году, но его решения должны быть обязательными для рассмотрения всеми ветвями власти.
Бирок коомчулукта президенттин сөзү ар түрдүү кабыл алынып жаткан учур айрымдары 6 жыл бою унчукпай отуруп курултайда эместегенин айтса, айрымдары кетери бийликтин курултайда оозанып калганынан чочулап турат. Да, албетте мына курултайды айтканына биз кубанып атабыз, бирок кандай курултай болот? Мына бизди да чочутуп аткан маселе ошол. Кечеги Бакиевдин курултайындай болбойбу? Өзүнүн бир идеяларын айтып, же болбосо элдин бир буусун чыгарып анан ошону менен таратып жиберип, кайра курултайдын кереги жок болуп калганда, эл тынчы түшкөндө кайра курултайды жок кылып койбойбу деген бизде коркунуч бар. Курултай институту эгемендүү Кыргызстандын тарыхында толук кандуу иштеп көрө элек. Президенттер курултайды бийлигин сактап калуу үчүн өткөрүп келсе, оппозиция бийликке жетүү үчүн өткөрүп келет. Курултайдын өзү магический күчү бар да. Эгерде аны туура уюштурса, ал анда элдин пайдасына, мамлекеттин пайдасына иштейт. Эгерде аны кандайдыр бир топ же адамдар өзүнүн кызыкчылыгына бурса, анда кырчып ошондой талкалоочу күчкө айланып кетет. Ошону сиз туура айтып атасыз. Буга чейин ошо 26 жыл ичинде курултай маселесин бийликтегилер өзүнүн бийлигин бекемдөө үчүн пайдаланды. Ал эми оппозиция тарап болсо ошо бийликке келүүнүн ырычагы катары пайдаланып келишти да. Чындыгында биз айтып атабыз, бул курултай институту адилеттиктин, элдик бийликтин кепилдиги катары өзүнүн ыйгарым укуктары менен, элдик көзөмөл укугу менен коомдук саясий системага кириш керек деп атабыз. Президенттин курултай тууралуу сөзүндө делегат болуп айыл өкмөт башчылары, акимдер келиш керек дегени дагы курултай демилгечилерине жакпай турат. Анткени азыр айыл өкмөт башчысы болуп кимдер гана шайланган жок. Азыр албетте президент айткандай айыл өкмөттөрү келсе, жогорку кеңештин төрагалары келе турган болсо, ал сөзсүз бийликтин кызыкчылыгын коргогон эле бир курултай болот. Анын азыр элге, биздин мамлекетке да кереги жок. Ал ушул азыр бийликте тургандарга гана керек болушу мүмкүн. Ошондуктан жок дегенде азыр ошол биринчи курултайдын түзүүчү учредительде курултайды чакырууда сөзсүз жок дегенде бир 3-тен 2 бөлүгү, эгерде бир 21 адам болсо, анын 14 адамы ушул идеяны көтөрүп жүргөн, ушул идеяны түшүнгөн, ошол коомдук саясий уюмдардын өкүлдөрүнөн туруш керек. Аскар Акаев 15 жыл Кыргызстанды башкарып отуруп, бийлигине коркунуч жаралганда элдик курултайга жамына калган адаты бар болчу. Бирок бир да жолу аны мыйзамдаштырып ишке киргизүүнү ойлогон эмес. Элдин нааразычылыгы тарап, деми басаңдаганда курултайды унутуп койчу дешет. Ал эми Курманбек Бакиев 2010 жылы март айында ынтымак курултайын өткөргөнүн баарыбыз билебиз. Өлкөнүн ар тарабынан келген делегаттар Курманбек Бакиевди айга күнгө теңеп жатып калышкан. Бирок Бакиев качкан соң ал курултайга баргандар өздөрүн көпкө чейин ыңгайсыз сезип жүрүштү. Марат Төлөмүш уулу, Талант Жапаров, Сентябрь. Ички иштер органында тергөөчү болуп иштеген кызматкерге тиешелүү чара көрүү боюнча арыз менен шаар тургуну кайрылган. Анын негизинде башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси паракорчулук жана 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгогон. Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы жана финансы полициясынын кызматкерлери 11 апрелде ыкчам иликтөө иштерин жүргүзгөн. Анын алкагында Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү кылмыш ишти токтотуп коем деп иш ордунан 45 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Учурда аталган кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Кыргыз эл артисти Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын мурунку жетекчиси Марат Алышбаев кыргыз эл артисти ушул эле театрды буга чейин жетектеп келген Темирлан Смамбековдун үстүнөн башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз жазды. Темирлан Смамбеков күч органдары бардык фактылар боюнча 1,5 жылдан бери текшерүү жүргүзүп келатканын, ар бир берилген акча максаттуу иштетилгендигин Азаттыкка билдирди. Сот, прокуратура, эсеп палатасы бар. Алышбаевдин арызынын негизинде 6 миллион боюнча 1,5 жыл прокуратурада жүрдүм. Эч нерсе табышкан жок. Түрксой боюнча бул алардын жеке акчасы. Аны биз башка жакка кириштире албайбыз. Бүт бардыгы боюнча текшерип чыксын деди. Темирлан Смамбеков март айынын соңунда кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Театрга жаңы директор болуп дайындалган актер жана режиссер Назым Мендебайыров 11 апрелде расмий ишке киришкен. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен кесиптешим Таттуу Орозбаева тааныштырат. Саламатта туруңуздар.
Саламатсыздарбы, алдыда эртең күнгө карата аба ырайы менен мен Таттуу Розбаева тааныштырам. 13 апрелде мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга айланышы ыктымал. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге жетиши күтүлөт. Эртең абанын температурасы: Баткен аймагында түнкүсүн 4-7 градус жылуу болуп, күндүз 9-10 градус жогорулайт. Ош облусунда түнкүсүн 6-9 градус жылуу болуп, күндүз 12-14 градус көтөрүлөт. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 7-9 градус жогору болуп, күндүз 11-13 градус жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус суук жана 1 градус нөлдөн жогору болот. Күндүз 5-7 градус абанын температурасы жогорулашы ыктымал. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-2 градус жылуу болуп, жамгыр жаашы күтүлөт. Күндүз 4-7 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-6 градус нөлдөн жогору, күндүз 7-8 градус жогору болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-6 градус жогорулап, күндүз 7-10 градус жогору болот. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 5-7 градус абанын температурасы төмөндөп, күндүз 9-11 градус жылуу. Сиздер 13 апрелге болжолдонгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.